Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Бүгүн 2022 жылдын 28 январы. Садыр Жапаров ант берип, Кыргыз Республикасынын президенттик милдетин аткара баштаганына туп-туура 1 жыл болду. Ага чейин бийликти басып олтурган 4 айды эсепке албаганда дагы, абсолюттук бийликти бир колго чогултуп алып, мыкчы кармап олтурган ушул 1 жыл үчүн бүгүн бизге эсеп кысап бербесе болбой калды. Анткени бүгүн түнү менен Баткен областында жана башка аймактарда 100 миңдеген жарандарыбыз көз ирмей албай таң аттырышты. Кычыраган кышкы чилдеде миңдеген мекендештерибиз үй жайларын таштап, безип качууга мажбур болушту. Анткени барыбызга белгилүү, кече 27 январда тажик аскерлери Көкташ айылына кайрадан бастырып келишип, атышуу башталды. Камчы Ташиев эрте менен Баткенге келип, Садыр Жапаров түнү менен кырдаалды жеке өзү көзөмөлдөп турду. Азырда телефон аркылуу түз байланышта болуп атат деп Жапаровду актагандай сөздөрдү сүйлөдү. Мен айтат элем, эмнеге атышуу башталгандан кийин көзөмөлдөп башташ керек? Алдын ала ушул 1 жыл ичинде бул маселени кабыргасынан коюп чечип койсо болбойт беле? Убакыт жок болду дейин десең, тоого чыгып эки дос шашлык бышырып, көлгө барып скутер теп, футбол ойноп, лыжа теп, эле ойноп күлүп, шапар теп, сайрандап, жыргап жүрүшпөдү. Имамали Рахман четтен кыргызды канын төгүп, кырып туруп кайра Душанбеге чакырганда деле, кулдук уруп барып жүрүп көнгөн жайлары бар эле. Ошол ойноп жүргөн күндөрүнүн бирин эле элдин тагдыры, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн арнап дагы бир жолу Душанбеге барып, ушул маселени чечип койсо, бүгүн мынтип дагы 11 аскер жарадар болбой, миңдеген эл безип, качып, сарсан болбой, өз үйлөрүндө жылуу олтурушмак. Бул ел тартып жаткан аза үчүн моралдык зыян келтирип жатат деп ким жоопкерчиликке тартылат өзү? Тажик тарапты күнөөлүү деп айталы десек, 28 апрелден баштап 2 майга чейин болгон чек ара чырында көрдүк. Тажиктер ачыкча бастырып кирип келип, согуш ачып, расмий 36 адам. Кээ бир Садыр Жапаровдун жакынымын деп жогорку кеңешке талапкер болгон эркулдардын айтымында 100дөн ашык адам курман болуп, 200дөн ашык адам жарадар болуп, 100дөн ашык үйлөр, ондогон мекемелер өрттөлүп күлгө айланганда дагы тажик тарапты эч ким жоопко тарткан жок. Эмнеге? Тескерисинче камчысын мойнуна салып барып, тажиктерден кечирим сурап, алар даярдап келген протоколдорго кол коюп берип, башкача айтканда тажиктер койгон талапка бүт макул болуп берип, согушту токтотуп, эл тагдыры, улут намысы эмне болсо болсун, менин бийликтеги ордум эле сакталып калсын дегендей жорукту жасады бул бийлик. Эмнеге тажиктерге чурк эте албадык? Эмне тажикке биз кирип барып согуш ачтык беле? Канча жерде согуш болсо, бүт кыргыздын жеринде, бүт кыргыздын айылдарында болбоду эле. Бир гана кыргыздын айылдар өрттөлүп, кыргыздын гана мал мүлкү таланып тонулбоду эле. Анда эмнеге биз жабырлануучу катары эч бир тарапка кайрылган жокпуз? Тескерисинче күнөөлүүдөн бешбетер элди алдап сооротуп, тезирээк ишти басты кылып, жаап жашырганга аракет кылдык. Мен бул жерден бир эле себеп көрө алам. Бүгүнкү бийлик ошол жаздагы согушту токтотуу үчүн өтө назик протоколго кол коюу менен тажиктердин чоң тузагына чалынып калган. Эгер ал сыр тажиктер тарабынан ачыкка чыкса, биздин бийлик үчүн өтө жагымсыз нерсе болуп кетет. Ошону ачыкка чыгарып жибербесин деп, тажик тарапка кың дей албай сүкүт сактап келатышат. Эми ал калпыз тажик даярдап келген протокол боюнча божомолду оюмда айтайын. Тажиктердин көп жылдан бери көктөн издеп жүргөн тилеги Варухка коридор ачып, анклавдан чыгарып өз аймагына толук кандуу кошуп алуу экенин баарыбыз эле билебиз. Бирок буга чейинки биздин бийликтегилерди канчалык начар болгон дебейли, алардын бири да бул ишке даай алган эмес. Ошол жаман деп кубалаган же камаган бийлик башындагылардын бир өзү да
Варухка коридор берген эмес. Анткени Варухка коридор берилсе эле Баткен районунун жарымы менен Лейлек райондорубуз толук бойдон анклав болуп калат. Варухты айландырып жол салууга дээрлик мүмкүн эмес. Анткени Варухтун артындагы Кыргызстандын аймагы өтө бийик тоолордон турган аймак. Бирок ага карабай, бүгүнкү Садыр Жапаров башында турган бийлик элге жөн гана Варухка жол салып бермей болдук деп элди жубаткан маалымат таратканы менен чын-чынында ал жолдун статусу тажик тараптын эгемен жолу болот деп Варухка коридор берүүгө мажбур болуп кол коюп беришти. Болбосо Тажикстан армиясын Кыргыз жеринен кайра алып чыгып кетпейт болчу. Мына ушул сырды купуя сактап турганы үчүн тажик тарапты эч кандай кылмыш жоопкерчилигине тарта алган жок Кыргыз бийлиги. Протокол түзүлгөнү менен эле ал жер тажиктин жери болуп калбасын баарыбыз эле билебиз. Ал протоколдун негизинде мыйзам долбоору жазылып, ал долбоор жогорку кеңеште кабыл алынып, ратификацияланышы керек. Анан президент кол койсо, ал жер толугу менен экинчи тарапка өтөт. Бийлик ушул сыяктуу кыңыр иштерин элден тымызын бүтүрүп, мөөнөтүнүн барында каалаганча жыргап, дүйнө байлык чогултуп алууну көздөп, жогорку кеңешке жалаң кол бала депутаттарды чогултууну көздөдү деп ойлойм. Эгер кыңыр иши болбосо, эл жер үчүн жан үрүп иштеймин деген атуулдарды жогорку кеңешке келишине каршылык кылып эмне кылат эле, туурабы? Ошол себептен да үгүт насаат иштери башталганга чейин эле оппозициядагы эң күчтүү саясий атаандашы болгон Адахан Мадымаровду каралап, уят намысты жыйнап коюп эле Садыр Жапаров өзү баш болуп шыбап баштагадыбы. Себеби эми түшүнүктүү эле да. Мадымаров мандат алып калса, бул кыңыр иштерин акырына чейин жасап бүтүрө албай калат. Мадымаровду билебиз, ал бийлик же мансап үчүн эч ким менен соодалашпайт, сатылбайт, сатпайт, анан элдин же мамлекеттин кызыкчылыгына каршы эч качан бир иш жасабайт. Бул жакта тажикке коридор берип, Лейлек менен Баткенди жарымын анклавда калтыруу маселеси турат. Мадымаров өлсө да мындайга макул болбойт. Тажиктерге бийлик жерди өткөрүп бербесе, тажиктер күтпөйт. Алар жаздагы согуштан утуп алган олжосун талап кылары айдан бышык. Муну түшүнүп турган Жапаров досу Ташиев экөө тең аябай аракет жасашты. Ким келсе келсин депутат болуп, бирок Мадымаров келбесин дегендей кылышып. Бирок ага карабай, элдин аң сезимдүү бөлүгү көрүп билип турат да бүт баарын. Канчалык каршылык кылса да, эл элдигин кылып Мадымаровду шайлап жиберишти. Бийлик эми мындан да аша чаап, арамдыкка бара албайт болчу. Анткени эгер барса эле эл да карап турбай көтөрүлүп чыгышы анык болчу. Ошондуктан айласыз бул жолу макул болуп, бирок мандат алаары менен эле кайра Мадымаров мырзаны камап жок кылууга аракет кылып башташты. Анын командасында барган, мекен үчүн, адилеттүүлүк үчүн эч нерседен артка тартпаган дагы бир депутат Орозайым Нарматованы жалган кылмыш ишин токуп туруп эле диплом жасалма экенин деп туруп мандатын алып коюшту. Мадымаровду болсо кайра башкы прокуратурага чакырып, сурактап, эмне айып тагышаарын билбей убараланып жатышат. Болбосо акылы бар адамга түшүнүктүү эле болуп турбайбы? Ошол Баткендин Көкташ айылында Ош-Исфана жолун талаштуу дейилген баса белгилеп кетейин, талаштуу дейилген тилкеден өткөрүп койгон үчүн тажик тарап өпкөлөп, артын чымчып, чачын жулса дагы, кыргыз тарап тескерисинче азамат экен, барекелде деп Кыргызстандагы эң алдыңкы даңк ордени менен же дагы кандайдыр наам менен сыйлашы керек болчу Мадымаровду. Биздин президент тажик президентинен да өтүп, өпкөлөп Мадымаровду саткын эле саткын, кыянатчы эле кыянатчы деп жаман катындан 5 бетер деңгээлге түшүп алганы менин күмөн оюмду бышыктаган эң негизги фактор болуп турат азыр. Мен ошол Мадымаров түзгөн протоколду бир эмес бир нече жолу кайра окуп чыктым. Ал протокол талаштуу дейилген чегара тилкесин тактоочу, башкача айтканда делимитация, демаркация иштерине такыр тиешеси жок протокол экен. Ал протокол ошол Ош-Исфана жолун талаштуу дейилген 275 метр тилкеден өткөрүү үчүн түзүлгөн протокол экенин түшүндүм.
Биринчиден, эгер чек араны өлчөө тактоо боюнча комиссиялык топтун протоколу болсо, анда жердин узундугу эле 275 метр деп жазылбай, жердин аянты дагы квадрат метр, сотук, гектар деген жер өлчөө бирдиги менен кошо жазылышы керек эле. Анан да ушунча өлчөмдөгү жер мындан ары тажик тараптын жери болуп, эки тараптан дагы таанылат деген сөзсүз жазылышы керек болчу. Экинчиден, протоколдо делимитация жана демаркация жараяны аяктаганга чейин деп тактана жазылып турат. Демек, 50 жыл ичинде бул жараян аяктаса аяктады, аяктабаса ага чейин Кыргызстан бул тилкеден бир тараптуу жол куруп өтүп пайдалана берет. А Тажикстан символикалык $1 акча алат аренда акысына деп турат. Кээ бир маалыматы жок жарандар үчүн түшүндүрө кетейин. Талаштуу дейилген жерге эки тараптын тең капиталдык курулуштарды курууга, чарбалык иштерди жүргүзүп, бир тараптуу пайдаланууга тыюу салынат. Эки жакка бирдей. Жол куруу бул капиталдык курулуш болуп саналат. Ошондуктан тажик тарап макулдук бербесе, биз бул Ош-Исфана жолун ал тилкеден өткөрө алмак эмеспиз. Үчүнчүдөн, жолду ал тилкеден өткөрбөй башка жактан өткөрсөк, биз ал талаштуу жерде тажиктин жери деп тааныганыбыз чын болуп калат болчу. Азыркы Көкташ Рабат Тамдык жолунан өткөргөн болсок, өтө коопсуз, ыңгайсыз жол болуп, анан дагы Самаркандек жактагы азыр жол өтүп турган айылдарыбыз жолго тетири болуп, Тажикстандын чеңгелинде калып калмак. Ошондуктан да чек ара такталып, ал 275 метр жол өткөн тилке биздики же тажиктики деп чечилмейинче, биз бир тараптуу пайдаланып туруу үчүн $1 арендага алып туралы деген протокол экен. Анан да бул протоколдун негизинде биз жолду куруп ары бери ээн эркин өтүп жатканыбыз менен, ошол эле 2009 жылы декабрь айында Ош шаарында болгон эки өлкөнүн өкмөтүнүн өкүлдөрү өткөргөн жыйында биз бир тараптуу ал протоколду жокко чыгарып салган экенбиз. Демек, бизге бул протоколдун ысыгы дагы, суугу дагы жок экен. Анда эмне эле биздин президент тажиктен бешбетер тызылдап, жан талашып Мадумаровду жектейт деп ойлойсуз? Себеби бирөө эле. Менин күмөндүү божомолумда айткандай, Мадумаровдун 2009 жылы жасаган иши же койгон кол эмес, бүгүнкү бийликтин эртең артын ачып коюу коркунучу кооптуу болуп турат. Азыркы бийлик Варухка коридор берип туруп, эми ошол өздөрүнүн күнөөсүн буга чейин эле берип жиберген экен дегендей кылып, Мадумаровга шылтап туруп, Мадумаровду элге жек көргөзүп, камап жок кылып, өздөрү мүмкүнчүлүктүн барында болушунча байлык жогултуп, жетишип калууга камынып жатышкандай. Болбосо, элди экиге бөлүп жарып, Мадумаров менен тирешүүсүнүн мындан башка дагы кандай себеби болушу мүмкүн? Албетте, оңой олтоң менин бул божомол оюма ишене коюу кыйын. Анткени бул биздин популист эргулдар бийлик башына келгенге чейин Варухка коридор эмес 1 метр кыргыз жери башкага берилбеши керек деп безилеп келишкен. Биз болсо ал сөздөргө ишенип, бул бийликте шайлап отурбайбызбы? Бирок бийликке келип келлекте эле канча миллиондогон квадрат метр жерлерибизди коңшуларга берип баштаганы кайдыгер элибиз үчүн балким белгисиздир. Билген адам катары мен айта кетейин, бул ойлорго кантип келип калганымды сиздерге түшүндүрүп өтүүгө аракет кылайын. 1 метр жер бербейм деген Ташиев досу Жапаров менен берем деп бере албай калган. Эптеп жолун таап берип жаткан жерлерди мен пикселдердин жардамында азыр сиздерге көргөзүп берем. Элестетиңиздер, бул жердеги ар бир пиксель 1 метр квадрат кыргыздын жери. Пиксель деген ушул биздин санарип экраныбыз же мониторубуздагы 4 бурчтуктар. Алардын көлөмдөрү бирдей болот. Болгону көз менен караганда биз аларды бирден ажыратып көрө албайбыз. Мисалы 1920га 1080 Full HD деп аталган форматтагы мониторубузда же экраныбызда эле 2.073.600 дана пиксель бар болот.
Albatta men атайын программанын жардамы менен жакындатып, чоңойтуп сиздерге көргөзүп жатамын, түшүнүктүү болсун үчүн. Демек, кеттик. Бул кызыл түстүү сызык ошол 275 метр жол. Эни болсо 8 метр экен. Демек, бул жерде сиздер тигинен 8, узунунан 275 пикселди көрүп жатасыздар. 1 пиксель 1 метр квадрат экенин айттым. Демек, бул жерде биз 22 сотых же 2200 метр квадратты көрүп турабыз. Бул ошол Садыр Жапаров менен Ташиев Мадумаровду Тажикке берип жиберген деп күнөөлөп жаткан жер. Берип жибергенби? Жок, себеби жогоруда айттым, албетте ал жер бүгүн да талаштуу дейилген статуста эле турат. Эми бул сыя түстөгү аянтчага көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Бул сыя түстөгү аянттын көлөмү 22 гектар же 2200 сотых же 220 000 метр квадрат. Бул жер кайсыл жер билесиздерби? Бул жер Садыр Жапаров менен Камчы Ташиев бүгүн Өзбекстанга өткөрүп берип жаткан Кемпирабад суу сактагычынын дамбасынын төмөн жагы. 2 агрегат иштеп электр энергиясын чыгарып жаткан ГЭС турган Кара Суу районунун ынтымак айлы тараптагы жер. ГЭСти өзбектер биздики деп 91-жылдан бери эле бизди жолотпой келет. Бирок ГЭС турган жер биздики. Эч кандай талаштуу эмес. Кыргызстандын аймагына таза тийиштүү болгон жер. Эмнеге 22 гектар кыргыздын жери Өзбекстанга берилип жатат дебейсиздерби? Себеби Кара Суу районунун ынтымак айылынын тургундары жумалап боз үй тигип эрте жазда жерди бербейбиз деп митингге чыгып жатып, ушул 22 гектарга араң чүргөн. Болбосо Ташиев Ташкентте 22 эмес 50 гектар беребиз деп протоколго кол коюп келген. 50 гектар берилсе, мына мо сары аянтча кыргыздын жери берилмек. Салыштырып жатасыздарбы? Мол, кызыл сызык Мадумаров кол коюп талаштуу жерден өткөргөн жолдун аянты 275 метр жол. Бул сыя түстөгү аянт 22 гектар. Бүгүн Кыргызстандын аймагынан Өзбекстанга берилип жаткан жер. Бул сары аянт болсо, Ташиев башында берем деген жер. 1 метр жер берилбеши керек деген популисттик намустуу эл үчүн мына ушул жердин өзүндө эле 500 000 метр квадрат жерди берем деп кол коюп келгенде эле бүтүшү керек эле. Бирок кайдыгер эл ага көп деле маани берген жок. Агаларыбыз элдин бул кайдыгерлигинен пайдаланып, дагы деле популисттик кылып, ар кадамда өздөрүн көз-көз кылып, элдин башын айландырып келишет. Эми дагы бир кызыктуу айтпай кетсем болбос. Бул 50 гектар же 500 000 метр квадрат жер дагы эч нерсе эмес. Ташиев мырза өзүнүн айтымында бул 50 гектарга кошуп дагы 50 гектарды берип жибергенин өзү билбей калыптыр. Өзбектер 100 гектар сураса билбей эле макул деп коюп турмун дегенин баарыбыз эле укканбыз. Болгону ал жерде биздин чек ара заставабыз бар болгон үчүн жандагы комиссиянын мүчөлөрү келип ал жерди берсек погран застава кошо өтүп кетерин айтканда, кийин гана айласы куруп бере албасын айтып, ушул 50 гектарга кол коюп келгенин мен эмес өзү айткан. Албетте жер берсе бекер бербейт, мунун артында чоң байлыкка жетишүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок канчага сатат эле же канча алат эле, эми бул жагы бир кудайга анан ошол ойлонбой туруп миллион метр квадрат жерди берип жибергиси келген акелерибизге маалым. Эгер погран застава жок болсо 100 гектар же миллион квадрат метр жер кетсе, мол көк түстөгү аянтчалык жер берилмек өзбектерге. Анан ушунча жерди ойлонбой туруп кыргыздын аймагынан өзбекке өткөрүп бергиси келген азаматтар бүгүн талаштуу жерден мол кызыл жолду өткөрүп койгону үчүн Мадумаровду күнөөлөп камагысы келип жатканы күлкүлүү албетте. Жапаров менен Ташиевдин коңшуларга берип жаткан жерлер ушул эле деп жатсаңыздар терең жаңыласыздар. 100 гектар ошол Ташкенттен эле 50 гектар болуп келген. Демек бул көк аянтты өчүрөбүз. Ынтымак айылынын элинин каршылыгы менен 50 гектардын да 28-и өзүбүзгө калып, 22 гектар эле берилип жатат. Демек сары түстүү бул 50 гектарды да өчүрөбүз. Бирок бул сыя түстүү
өчүрө албайбыз тилекке каршы. Анткени бул жер бүгүн деле берилип жатат. Берилип жаткан жер ушул эле болсо, Кудайга шүгүр эле, бул 22 гектар камыр учунан токоч эле болуп калат. Анткени мына караңыздар. Көгүлтүр асман түсүндөгү мол 660 гектардан турган бул Алабукадагы Орто Токой суу сактагычыда бүгүн толук бойдон суу буусу менен 22 гектар кара суудагы жерге кошулуп Өзбекстанга өтүп жатат. Бул Орто Токойду өзбектер Казансай суу сактагычы деп атап, андан агып чыккан суудан толук Өзбекстан пайдаланганы менен суу сактагыч толук Кыргызстандын аймагында эч кандай талаштуу эмес Кыргыздын жери болчу. Бирок ага карабай 1 метр жер бербейм деген акелерибиз ушинтип 6.820.000 метр квадрат жерди бүгүн Өзбекстанга карматып жатышат. Бул жерлерди берип жатканын себебин албетте талаштуу аймактарды алмашып чек ара сызыгын тактоо деп түшүндүрөт. Бирок биз кыргыз эли билебиз го, канча талаштуу дейилген чек ара аймагы болсо, ошонун баары нукура Кыргыздын жерлери экен. Биз 90-жылдан бери мамлекет болуп, бир да коңшу өлкөлөрдүн жерин ээлеп алып, талаш алган жокпуз. Тескерисинче кайсыл жерибизди болбосун, алар басып кирип келип, тосуп алышып, бизден талашып келишет. Күчтүү саясатчы болсо, бүгүнкү бийликтегилер ошол талаш жерлерди кыргыздыкы экенин далилдеп, талашып, ажыратып алышпайбы? Тескерисинче алар кайрак эл барбай талаа түздөгү жерлерди ээлеп алса, аны кайра өзүбүзгө өткөрүү үчүн суулуу жерден да миллион эсе кымбат турган суу сактагычтарыбызды бербей деген ойлор жүрөктөйт. Орто Токой дагы эч кем эмес. Орто Токой суу сактагычынан дээрлик 10 эсе чоң болгон мо жашыл түстөгү Кемпирабад суу сактагычын да беребиз деп кол коюп келген болчу Ташкентте. Болгондо дагы 3 айдын ичинде толук өткөрүп беребиз ратификациялап деп ода берип келишкен. Эгер бул Кемпирабадты 900 горизонт менен өткөрүп берсе, 5731 гектар жер кетмек. Мол жашыл түстүн баары кетмек. Өзгөндүн эли көтөрүлүп чыгып 25 апрелде токтотуп калышты. Толугу менен Өзбекстанга берилбей Кыргызстандын балансында калат деген азырынча эч кандай расмий документ жок. Болгону Камчы Ташиевдин 25 апрелде Куршав элине жолугуп, макул сиздер каршы болсоңуздар, азырынча Кемпирабадка тийбей турабыз деген сөзү гана бар. Балким бул деле берилет чыгар. Жана жогоруда айтканымдай, берүү үчүн жогорку кеңештен ратификациялоо керек. Ратификацияга алып келгенде Мадумаровдун ал жерде олтурушу бийлик үчүн бул жагынан дагы ыңгайлуу эмес. Бул менин жормолдорум болду. Эгер Варухка коридор берилбеген болсо, Кемпирабад суу сактагычы 5731 гектар аянты менен Өзбекстанга берилбесе, 660 гектар Орто Токой менен 22 гектар Дамбанын тегерегиндеги жерлер Өзбекстанга берилбей жатса, анда бардык түзгөн протоколдорду ачыктаңыздар. 1 жыл президент болуп, элге же өлкөгө жасаган жарытылуу ишиңизди көрбөдүм. Жазда Баккенде болгон кандуу окуядан кийин эле барак алып кумтөрдү баса калып, элди алтын жөнүндөгү узун жожомоңуз менен кайра башын айлантып, кумтөр улутташты деп күндө күн алыс какшап жүрүп, канча пайыз акциясы улутташтырылганы жөнүндө такыр кеп ачпайбыз. Эгер улутташтырылган болсо, анын 100% акциясы мамлекетке өтүп, канча алтын чыкса, анын баары түз казынага келип түшүшү керек эле. Мен билгенден баякы эле акционерлер олтурат кумтөрдө. Болгону жетекчилик эле алмашты. Эгер чындап улутташтырылган болсо, аны да ачык айтыңыз. Күн сайын мамлекеттик казынага кумтөрдөн канча акча түшүп жатат жана аны кайсыл жакка жумшап жатасыздар. Мен талап кыламын, ушул жерлер боюнча Өзбекстан жана Тажикстан менен түзүлгөн протоколдорду жана кумтөрдүн акция кагаздары боюнча маалыматты элге ачыктаңыз. Болбосо, ачыктай албасаңыз, менин жогорудагы жормолдорум чын экени далилденет. Эгер далилденген болсо, сиз президент болуп олтурууга дагы 4 жыл эмес, 4 минута дагы моралдык акыңыз жок болуп каларын унутпаңыз.